Биз азыр Промаркет деп аталган устаканада турабыз. Бул жерде жалаң ширетүүчүлөр эмгектенет. Азы 1 жылдан бери иштесе, көбү 20 жылдан бери мына ушул жерде ширетүүчү болуп эмгектенет. Бул жерде иштеген ширетүүчүлөр күнүмдүк турмушка керектүү кандай буюмдарды жасайт, алдыда чогуу көрөбүз. Бул деген жанагындай рубашка деп коебуз биз өзүбүз. Бул печканын ичинде болот. Могу жагынан ичинде суу болот. Бул жагынан жана оттун ысыктыгы айланып турат. Оборот деп коет. Өзү негизи 3 обороттон башталат. Азыр мен болсо 6 обороттун жасап атам. Ошону түзөт, анан кийин канча обороту көп болсо, 6 оборот болсо бул 250 квадратка чейин. 4 оборот болсо 200 квадрат, 5 оборот болсо ошондой квадратына сайын канча көп болсо обороту көп болот. Өзү негизи 3 обороттон башталат, 7 оборотко чейин жасайбыз. Күндүн суугу жааган-жаганга карабай эмгектенип жаткан Айбек Бөрүбаев. 7 жылдан бери ширетүүчү болуп эмгектенген Айбек мырза кезектеги кардардын буйртмасын жасап жатат. Каармандын чакан устаканасында жайы кышы мештин түрлөрү жасалат. Өз ишинин устасына айланган ширетүүчү ар бир эмгегин көз майын кетирип, дыкаттык менен жасайт. Бунун размерлери болот, 2,5-2 сантиметрден ийебиз. Бул мындай болуп бияка салынат. Анан мындай кылып ийип алабыз. Мындай болуп ийилип чыгат мына. Тегиз. Ичинде шаблону бар, атайын салып койгонбуз. Бул ийилгенден кийин мындай болуп чапкалат. Бул печканын ичинде болот. Бул жагында ичинде суу болот. Бул жагынан от өтүп, жакпагына өтүп турат. Ошондуктан суу болгондуктан сууда бат жылытат. Печканы жайында да кышында да жасайбыз. Күн суук ысыгына карабайбыз. Мисалы жайында кээ бирлер айтышат, печка өтпөйт, печка албайт деп. Андай эмес. Жайында жаңы новостройкалар бар. Алар үйүнүн ичин ремонт кылгыча отоплениясын коюп алат дейт. Ошондуктан жайында деле как положено иштейбиз. Жумуш болот. Түрлөрү бар, печканын түрлөрү бар. 3 оборот бар. Ал 3 оборот дегенибиз кичинекей эле үйдө тамак жасаган. Сапок деп коебуз анын атын. Стоячий деген бар. Ал тамак жасабайт. Только отопленияга түз эле болот. Отопленияны эме кылганга эле. Ошо түрлөрү. Анан длительный деген печкабыз бар. Ал деген бир жумада 4 мешок салып коет, бир жумада көт. Бүт компьютер менен өзү иштейт. Бир жол жагат, болду. Бир жумадан кийин кайра келип көмүр салып коет, болду. Ошондой печкаларыбыз бар. Ушинтип печканы жасап бүткөндөн кийин бияка краскага киргизебиз. Краскабыз башкача полимер деп коет. Ысыктан бул печкадан чыгат бияктан. Он 15 жылдан бери темир менен иштеген Абдылдабек Исаков. Ал темирге байланышкан бардык буюмдарды жасайт. Кардардын талабына, буйртмасына ылайык иш жүргүзөт. Дарбаза, үй эшиктерин, темир эмеректер, таштанды таштоочу урналарды жасайт. Каармандын башкы максаты үй окатына керектүү буюм тайымдарды мыкты сапатта жасоо. Азыркы талап өтө күчтүү. Ар ким ар кандай неме сурайт. Кээ бирөөсү акчасына деле карабайт. Нол эшикти айта турган болсок, бул эшик чисто качествого. Базардыкынан караганда бир топ качественный бул эшик. Кооздоп гүлдөгөн эшиктердин айырмасы кооздугунан эле го дейм. Узор менен эл базардагылардан айырмаланып турганы менен базарда жок дегендечи. Көбүнчөсү бизге заказ болгондо жана үйдүн өзүнүн размерине, индивидуальный базардын стандарты батпайт, агач туура келбейт. Ошондуктан анан көбүнчөсү ошол себеп менен бизге заказ беришет да. Колдон келишинче клиенттин ою менен чыгып
ойындағыдай жасап беруге әрекет қылабыз. Бізден азыркы талапқа жараша. Андай чоң кымбат эшиктерди заказ берген кишилер жөнөкөй кишилер эмес. Требования да ошого жараша болот. Бул эшикти биринчи замок уже краскага алып барабыз. Замокторун чечип алып, дайындап алып туруп, краскадан келгенден кийин мондой алып чогултуп, замоктордун ордоруна бекитип обратно. Резиналары коюлат. Ушул жерден алып кетет, ошол бойдон эле алып барып эчтекесине тийбей установка алып коюшат. Жалаң ширетүүчүлөр эмгектенген бул устакана 2005-жылдан бери иш жүргүзүп келет. Анда темирден бардык буюмдар жасалат. Учурда 80ге жакын ширетүүчү бар. Бул деген биздин чакан промаркеттин ичинде деген бир 80 балада иштейт. Алардын арасынан печка жасайт, варата жасайт, ферма жасайт, решетка жасайт, тапчан жасайт. Бардыгын эле жасай беришет бияктагы балдар. Биякта деген 2005-тен бери иштеген балдар бар. Көп эле балдар бар биякта иштеген балдардан.